Саламатсыздарбы? Коомдук биринчи каналынын эфиринде өлкөбүздөгү кылмыш кырсык окуяларын чагылдырган телекөзөт көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Биздин бул жолку чыгарылышта тургундардын тынчын алып инспекторлорго баш ийбеген айдоочу Кара Балта шаарындагы рейд. Бар протоколун чогул. Айтсаң, эмне кайын отурасың? Бу жерде эмесиң, өзүң отурам. Отурам деймесиң. Просто напишите, то, что отказывается. Биринчи май райондук кайгылуу кызматкерлер менен биргеликте рейд учурунда 102 кызматына мас абалда автоунаасын катуу айдап, тургундардын тынчын алып жатат деген билдирүү түшкөн. Биз чогуу жүргөн патрулдук кызмат барганда бейбаштык кылды деген адам унаасын жол ортосуна коюп, абалды өзү деле түшүнбөгөндөй болуп турган. Хорошо, ошону терсиз ошо наркология барам. Я, нормально терсиз. Я, взаимность үчүн жооп коюш. С ворами уже общаться. Хорошо, мен эмесине сылык сүйлөшүп атам. Кандай жооп коюш бар. Сылыкта отам мен. Сылыкта отам. Сылык деген сөз дурус эмес бе? Мен машинам. Я, айтып атат свидетель, очевидцтер бар. Жо, мен за рулем кеткенин көрдүңбү? Мен көргөн жокмун. Же кармадым. Я могу оформить со слов свидетеля. Бар ал, чогултпайсың? Ошо келип атпайбы, чогулуп турбайбы? Атпайбы? Бар чогул. Жүрүз, машина. Бар протоколун чогул. Хорошо, мен сизге протокол Машина турабы? турат машина. Турабы? Мен сизге протокол Же за рулем кетип атканда тостуңбу? Жок, сиз турсаңыз? Жо, за рулем кетип атканда тостуңбу? Айтып турсаңыз мени. Сен за рулем кетип атканда тостуңбу? На будто любезно дейсиң. Жок, мен за рулем кетип атам. Иде мана, түшүндүңбү? За рулем кетип атканда тосоң, другой разговор, тууган? Түшүндүңбү? Бар оформить, эвакуатор алып кет. Я, порталбы? Ключты ким алып кетти? Ана, в смысле? Наркология борборуна алып барышын сураган инспекторлорго баш ийбей каршы болду. Кем бармашсың? Сен машинага отурушуң чогуу. Кандай отуруш кызым? Бизге кандай отуруш? Мен саған сен тийбедиңби? Машинага карап сүр. Сиз менин мыйзамдуу талаптарымды аткарбай атасыз. Кандай? Мыйзамдуу талаптарыма баш ийбей. Жо, мен за рулем кетип атканда тостуңбу? Жок, ошону дәшпей. Тостуңбу? Мен сен тостуңбу сен? А? Айтсаң, эмне кайын отурасың? Бу жерде эмесиң, өзүң отурам. Мындан улам инспекторлор айдоочунун колуна кишен салууга аргасыз болду. Жо, в смысле отурасың? Ремонт смысле? Сен жакшы экенсиң бе? Ооба. Аш деймисиң? Бу жерде эмес. Башыма тийбечи. Отурчам дедим. Тийбечи. Отурам. Тийбечи, коюш. Чеш. Отурбайсың бе? Талап боюнча наркология борборунан текшерүү керек эле. Бирок айдоочу инспекторлорго бул жерде да баш ийген жок. Текшерүүдөн баш тартты. Өтпөйсүң. Жүрүңүз, ошо врачтын өзү айтып коесуң, мен өтпөйм. Мен не должен процедура ошондой. Сиз айтып атасызбы, мен барам, барбайм, мен өзүм каалаганымды кылам депчи. Сиз айтып атам, мен сизге айтып атам. Процедура боюнча наркологиядан өтүп коюңуз. Сиз эси ак экениңизди далилдейм десеңиз, хорошо өтүп коюңуз. Ошол жанагы күбөлөр айтып атпайбы, биз түшүнүп кетейин. Кыргызча түшүнүп, сизге да мен кыргызча айтып берип атпаймынбы? Мен сизге жакшына түшүндүрдүм. Мен эс алып отурганмын дедим, туурабы? Сиз мененчи? Уже 3 саат болду да. Я не буду ничего писать, я не пью ничего. Просто напишите то, что отказывается, проходите, пишите. Через что завтра пообщаемся. Мындай учурда коомдук тартипти бузгандыгы тууралуу жагдайды аныктап, же төгүнгө чыгаруу зарыл. Бул иш арызданған тарапсыз такталбайт. Жерине кайтып келгенде билдирүү берген тургундар түшүнүк кат жазып беришти. Анда инспекторлор кармап турган айдоочу элдин тынчын алгандыгы белгиленген. Ал эми айдоочу документи жок унаа башкарып жүргөн үчүн автоунаасы айып короосуна киргизилди. Мындай учурда 1000 сом айып салынат. Айдоочу автоунаасын 10 күн ичинде алып кетсе болот. Бул Жайыл райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылган кызматкерлер менен болгон рейд. Бул жолу документи жок автоунаа айдап жүргөн 3 айдоочуга айып салынды. Бул начальник АИМ мен деп карап атам. Пенсиядамын азыр. Сөз жок. Сөз жок. Мен бул нан алайын деп кирдим, бияка токтогон.
Сенден качкан жокмун. Бuyur Анда бар вакытта Паспортта чүгүрдө да көтөйүш жок. Апкет, эстеген бар кылчы. Паспортум мына мен өзүм мемлекетим бар. Паспортум бар, казыр апкет. Мен өзүм айда турсам, калп айда турган адам эмес. Паспортун айга чалчы, апкеле койсун бул. Западныйда ол. Успек беке. Өзүм качан баарын билесиз. Казыр апкет берем. 16 жака турукталы өтөн менен алып келесиз. Мыйзам чегинде мамлекетке акчасын төлөйсүз. Болду. Пока паспортуңуз бизде болуп турса, мен материал болуп турганда сизге Даже камера тут. Айдоочулук күбөлүгү жок үчүн сөзсүз протокол түзүлөт жана автоунаасы айып короосуна киргизилет. Бул мыйзам. Айдоочуларга болгон түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, автоунаа ээлери салынган айып пулду төлөп, 10 күндүн ичинде автоунаасын алып кетсе болот. 222. 77-79. Жыйырманчы июнда топтолгон жаш балдар тарабынан жасалган бейбаштыктын натыйжасында УКМКнын Ош шаардык жана Ош областык башкы башкармалыгынын ыкчам кызматкери каза болду. Окуя 20 июнь күнү таңкы саат 16:20 чамасында Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын дарыгери такси аркылуу 20-25 жаштагы чамасындагы жигиттин жансыз денеси жеткирилгендигин кабарлаган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгында жазык кодексинин 130-беренеси киши өлтүрүү менен кылмыш иши катталган. Анын жүрүшүндө каза болгон жигит 1997 туулган жаран экендиги жана анын аты жөнү такталган. Анын өлүмүнүн себебин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза, кийиндердеги тактарды аныктоо үчүн соттук биологиялык экспертизалар дайындалган. Өлүккө сырттан кароо жүргүзгөн учурда жаракаты бар экендигин аныктаган. Кылмышка шектүү катары Ош шаарынын 3 тургуну кармалды. Шектүү катары кармалган биринчи жаран өзүнүн алгачкы көрсөтмөсүндө мас абалда Ош шаарынын Исанов көчөсүнө маркум менен эч бир себепсиз сөздөн сөз чыгып, урушуп кеткендигин айткан. Аны бетке бир урганда ал эсин жоготуп жатып калган. Аны жасалма дем алдырып, бетине суу чачып, жардам көрсөтүп, андан кийин такси аркылуу ооруканага салып жибергендигин айткан. Кармалган жигиттер Ош шаардык ички иштери башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынып, иликтөө уланып жатат. Бул факт боюнча жазык кодексинин 130-беренесинин 4-бөлүмү бейбаштык менен өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Бул сүрөттөгү бөбөк биздин редакцияга жардам сурап кайрылган 4 баланын жалгыз бой энеси Дөөткулова Айнуранын эң кенже баласы. Дарыгерлер бул бөбөктүн башында киста болуп, мээси кургап баратканын айтып, жана ага эпилепсия диагнозун коюшкан. Кыргызстандан операция кылууга мүмкүнчүлүк болбогондуктан Индия өлкөсүндө жасалат. Ага 16.000 АКШ доллары керектелет. Мындай көп акча каражаты жок болгондугуна байланыштуу баласын аман алып калуу үчүн кайдыгер карабаган мекендештерибизден жардам сурайт. Жардамга колун сунам деген кайрымдуу мекендештер экранда көрсөтүлгөн номерлерге байланыссаңыздар болот.